Мин тагуз, жуз, токсон, сегизинчи, жилдын декабрында, Кыргыз Республика сынын профсоюздар Федерация сынын архивинде бир документ жок болду. Бул кадимки документ МСЛ, бул совет мезгилинде курулган элу алты санаторийдин эс алу уйларунун жана балдар лагерлеринин толук тизмеси болчу. Алардын жалпы наркы 5 миллиард сомдон ашкан. Документе ар бир имараттын так дареги, аянты, жер участагунун олчому жана эн маанилуусу, кимдин атына катоодо экендиги жазылган. Бирок эрте семенен бул папка архивдин сейфинен жоголуп кетти, ал эми архивдин башчысы кутулбагон жол кырсыгынан казы болду. Ким бул документи алып кетти. Эмне учун так ашол куну. Жана энне гизгиси, бул тизмекте кандай аттар жазылган болучу, алар жыйырма 5 жыл бою жашыруу керек болгон. Туштук Кыргызстандын Жалал Абада блусунда, Токтагул суу сактагычынын жээгинде, Совет мезгилинде курулган Иссык кол, деп аталган санаторий турчу. Мин тагуз жуз алтымыш, учунчу, жылы салынган бул имарат бишкабаттуу, эки жуз адамга илайык талган, озунун минералдуу суу булагы, физиотерапия болуму жана балдар учун атайын корпусу бар эле. Арбир жыл он мин кыргызстандык жумушчу, фабрикалардын, заводдордун, колхоздардун кызматкерлери, бул жерге акысыз, же символикалык баада эс алууга келишчу. Профсоюз путевкаларды болуштурчу, мамлекет баарын каржылаочу, эл эс алчу. Бирок мин тогуз жуз токсон сегизинчи жылдын мартында бул санаторийдин эшиги акыркы жолу жумулду. Расмий себеби каржылоонун жоктугу. Чыныгы себеби имарат жана анын жер участогу жеке адамдын менчигине откарылып берилди. Ал Адам Нурлан Абакиров болчу. 1976 жылы Ош шаарында туулган, юридикалык билим алган, 1996 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын профсоюздар Федерациясында иштеген. Анын карьерасы укмуштуудай тез осту. 1998 жылга чейин ал жанакой юрист болчу. 1999 жылы юридикалык болумдун башчысы. 2000 жылы федерациянын вице-президенти, 2002 жылы президент. Бул кызмат ага жыйырма эки жыл бою таандык болду, 2024 жылга чейин. Бирок бул жанакой карьера МСЛ. Бул миллиондагон кыргызстандыктардын мулкун жеке колго аткоруунун тарыхы балчу. Абакиров президент болгон биринчи жылы эле 2002 жылдын октябрында федерациянын кеңеши бир чечим кабыл алды. Чечимдин номери уч жуз 75 аталышы профсоюздук мулкту реформалоо жонундо. Документин мааниси жонокой балчу совет мезгилинде курулган бардык санаторийлер эс алуу уйлор жана балдар лагерлери натыйжалуу башкаруу учун. Жеке ишкерлерге ижарага же сатууга берилиши керек. Расмий тушундурмо баюнча, бул мулктор зыянга иштеп жатышчу, мамлекет аларды кармап тура албайт, ошондуктан жеке сектор аларды модернизациялап, кайрадан иштетип жиберет. Бирок документте бир пункт бар эле, аны көпчүлүк байкаган эмес. Ижарачыларды тандоо комиссиясынын торагасы Нурлан Абакиров озу болчу. Эртеси жылы 2003 жылдын январында биринчи тендер жарыяланды. Сатууга Иссык кол жээгиндеги аксуу. Санаторий каюлду, 5 гектар жер, уч корпус, жуз, жыйырма, болма. Баштапкы наркы 3 миллион сом. Тендерге 5 компания катышты. Бирок жын учу алдын ала белгилуу болчу. Алтын булак же чексы, Абакировдун жакын тууганы, Азамат Абакировдун атына катоода турган компания санаторийде 2 миллион 800 миң сомго сатып алды. Расмий баалоодон 200 миң сом арзан. Эмне учун? Себеби комиссия инвестициялык пландын сапатын баалоого алды, ал эми алтын булак. Эн жакшы план карсаткон деп эсептелди. Бирок бул план эч качан ишке ашкан эмес. Санаторий сатылгандан кийин дароо жабылды.
ал эмижер участогу болунуп, жеки вилла курулушу на берилди. Бул схема киинки жиирма жил бою кайталанды. Арбир жилы он беш санаторий же эс алу, ую тендерге каюлду. Арбир жолужен учу, абакировдун, тууган, урууларынын, жежакын шериктеринин компаниялары балчу. Арбир жолу наркы расмий баала-адон тамон балчу. Арбир жолу инвестициялык план эчкачан ишке ашкан эмес. Экимин бешинчи жилга чейн элу алты санатарийдин отус сегизи сатылып бутту. Жалпы сумма 15 миллион сом. Бирок эгерде бул объекттерди рынактук наркта баала асок, алардын чыныгы наркы кеминде жуз миллион сом балмок. Ким карманга салды айырманы, ким пайда корду бул келишим дерден. Жана эмне учун эч ким токтото алган жок. Токтагул санатория сынын тарыхы озгочо ачу. Бул имарат мин тогуз жуз алтымыш учунчу жылы кыргызга синин курулушчулары учун салынган. Анда озунун минералдуу суу булагы, Совет мезгилинин эн заманбап медициналык жабдуулары жана Москвадан алып келинген дарыгерлер иштеген. Мин тогуз жуз 80 жылдарда бул жерде жылына 15 мин адам дарыланчу. Бирок эки мин тартунчу жылы санаторий Токтагул курорт. Жечек сына сатылды, уч миллион сомго. Компаниянын директору Абакировдун кайнатасы Марат Сулайманов болчу. Келишимде жазылган эле, компания санаторийди эки жыл ичинде реконструкциялап, кайрадан ачат. Бирок эки жыл отту, эч нерсе болгон жок. Беш жыл отту, санаторий бузулуп жатат. Он жыл отту, жер участагунда коттедждер пайда болду, бирок санаторий жок. Эми сиз ойлануп корун уз, сизденатан из же апаныыз ашол санаторийда эс алган. Алар профсоюз дук путевка алып. Он беш кун бою дарыланышкан, то абасын жутушкан, минералду сууну ичишкан. Алар учун бул жанакой эс алу эмис эле, бул мамлекетин алар жанундо камкорду кылганынын белгиси болчу. Бул алардын эмгегинин сыйлыгы балчу. Эми ашол санаторий жок. Анын ордунда миллионерлердин виллалары турат. Алардын айланасында бийик дубалдар, ал эми кири бериште кузотчулар турушат. Сизден атаэнен из эми ашол жерге кире алышпайт. Алардын эс алуу укугу сатылып кетти. Кимге? Абакировдун уй буласуна жана анын шериктерине. Бирок санаторийлер гана эмес. Балдар лагерлери да ашол эле тагдырга кабылды. Исы кол жейгинде алато депаталган лагерь балчу. Мин тагус жуз житимеши кинчи жылы ачылган, 10 гектара янта, беш жуз балага илайыкталган. Арбир жайкы мезгилде, республиканын бардык аймактарынын балдар келишчу, акысыз, профсоюз баарын толочу. Алар жузушчу, спорт менен машыгышчу, тоо сейлдешчу. 2006 жылы бул лагерь Иссык Кол Девелопмент. Жечек сына сатылды 2 миллион беш жуз мин сомго. Компаниянын негиздоо чуларунун арасында Абакировдун баласы Тимур Абакиров бар эле. Расмий тушундурму баюнча, компания лагерди заманбап балдар курартуна айландырат. Бирок чындыгында эмне балду. Лагерь бузулуп, жер участогу болунуп, элит коттедждер сатыла баштады, арбир коттедждин наркы беш жуз мин доллардан баштап кетет. Профсоюздар федерация сынын эски кызматкерлери, азыр пенсияда атурган адамдар, бул жонундо суйлогонду каалашпайт. Алар кыркушат. Бирок бири, аты жонун айтууну каалабаган, жашыруун интервью берди. Ал айты. Биз баарын билчубуз. Арбир келишим, арбир тендер, арбир сатуу, баары алдын алапландаштырылган балчу. Абакиров озу тизме тусчу. Кайсы санаторий кимге берилет. Канчанарка, качан. Биз жонакой аткаруучулар элек. Эгерде каршы чыксак, жумуштан алын абыз. Кыйы бирлер каршы чыгышты, алар азыр жок. Бул создор эмнени билдерет. Бул жонакой коррупция эмес. Бул системалуу талап тоноо. Бул миллиондагон адамдардын мулкун бир, уй було озуно алуу.
Эки мин сегизинчи, жилы Кыргызстандын эсеп палатасы, профсоюздар федерация сынын финансылык ишин текшерди. Отчетта жазылган. Мин тогуз жуз токсон сегизинчи жылдан эки мин сегизинчи жылга чейин федерация элу алты санатарийдин атус сегизин сатты, жалпы сумма 15 миллион сом. Бирок ашол эле мезгилде федерациянын банктык эсептерине жыйырма 5 миллион сом тушту. Кайдан келди. 10 миллион сом дука йырма, отчетта же обжог. Эсеп палатасы кашумча текшеру аткарууну сунуштады. Бирок бул сунуш эч качан ишке ашкан эмес. Эмне учун, себеби эки мин тагузунчу жылы эсеп палатасынын торагасы отставкага кетти, ал эми анын ордуна Абакировдун мурунку кисиптеши дайындалды. Бирок энчон скандал эки мин 11 жылы балду. Бишкектеги Ала Арча, санатории, Борбардогу Энчон, Жана Эн престижду, объект, тендерге каюлду. Баштапкы наркы 10 миллион сом. Тендерге он компания катышты. Алардын арасында чет олколук инвесторлор да бар эле. Бирок жын уучу Арча Инвест, ЖЧК Сыбалду, Абакировдун, ЖЭНи Бакыт, Абакировдун компаниясы. Алар санатарийди сегиз миллион сомго алышты. Бул жолу оппозициялык депутаттар нааразы балушту. Алар жагорку кенешке, суроо талап киргизишти, прокуратурага арыз жазышты, митинг уюштурушту. Бирок эч нерсе озгаргон жок. Келишим кучундо калды, санаторий сатылды, ал эми депутаттар унсуз калышты. Эмне учун эч ким токтото алган жок. Себеби Абакиров жанакой профсоюз лидери МСЛ, ал системанын бир балугу балчу. Анын байланыштары окматтун эн, жогорку, денгейлине, чейин жечу. Арбир президенттин мезгилинде Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун, Абакиров озардунда калды. Ал озгорбоз болчу. Эмне учун, себеби ал бардыгынын сырларын билчу. Ал арбир келишимдин, арбир сатуунун, арбир болуштуруунун документтерин сактап турчу. Ал азун карго учун бул документтерди калдончу. Эгерде кимдир бироо аны кысымга алса, ал коркутуп уркучу. Мен баарын билем, эгерде мен тушсом, сизде тушасуз. Эки мин 13 жылы журналисттер тобу Абакировдун байлыгын изилдоого аракет кылышты. Алар расмий декларацияларды, мулк реестрлерин, компаниялардын документтерин текшеришти. Алар тапкан нерселер шок болду. Абакировдун озунун атына эч нерсе катоодо эмес. Анын расмий айлык акысы 15 мин сом. Бирок анын тууган уруулары, аялы, балдары, бир тууган агасы, жээндери, жалпысынан жыйырма уч компанияга Бул компаниялардын активдерине санатарийлер, эс алуу уйлор, жер участоктору, коммерциялык имараттар кирит. Жалпы наркы кеминде жуз миллион сом. Журналисттер бул маалыматты жарыялоого даярданышты. Бирок макала эч качан чыккан жок. Редакция юридикалык тобакелдиктер деп тушундурду. Чыныгы себеби кысым. Абакировдун адвокаттары сотменен кыркутушту. Ал эми белгисиз адамдар журналисттерге телефон чалып, кесепеттерден эскертишти. Бирок эначуусу, бул мулк азыр кайда экиндиги. Токтагул санаториясы, азыр жеки резиденция. Иссык колдогу, Аксуу, элит курорт, Туну, уч, жуз, доллардан. Алатоо, балдар лагери, коттедждер комплекси. Ала Арча, санатории, жабык клуб, мучалук баасы, жылына 10 мин доллар. Кадимки кыргызстандыктар бул жерлерге кире алышпайт. Алар оз ата энелери эс алган жерлерди коро алышпайт. Алар оз балдарын оздору оскон лагерлерге алып бара алышпайт. Эмне учун, себеби бул мулк алардан уурдалды. Мыйзамдуу турдо, расмий документтер менен бирок уурдалды. Эми сиз сурасаңыз болот. Эгерде бул ушунчалык ачык болсо, эмне учун эч ким жооп бербейт. Эмне учун Абакиров азырга чейин эркин, эмне учун анын тууган уруулары оз байлыктарын ырахат менен пайдаланышат, жооп жанакой, себеби система аны каргойт. Себеби ал жалгыз эмес, себеби анын артында башка адамдар турат.
аларда ушул схемадан, пайда корушкон. Себеби Кыргызстанда мыйзамдар бар, бирок алар иштебейт. Себеби коррупция жанакой кылмыш эмес, бул окмот кылуунун жолу. Эки мин жыйырма биринчи жылы профсоюздар федерациясынын архивинде орт чыкты. Расмий версия баюнча, бул кыска туташуу болгон. Бирок орт так ашол балмодо башталган, анда мин 1998 жылдан 2020 жылга чейинки бардык келишимдердин документтери сакталчу. Бардык тендерлердин протоколдору, бардык сатуулардын актылары, бардык толомдордун далилдери, баары кул болуп кети, орт очуруучулор келгенде, архивдин алболугу толугу менен куюп буткон эле. Башка балмалор зыян каргон эмес. Бул кокустук беле, же пландаштырылган жок кылуу. Эчким расмий жооп берген жок. Бирок архивдин мурунку кызматкери азыр башка шаарда жашаган жашыруун айты. Бул кокустук эмес, биз куткон элек. Биз билчубуз бир куну бул болот деп. Абакировдун озу бул айыптоолорго эч качан жооп берген эмес. Ал интервью бербейт, журналисттер менен суйлашпойт, коомдук иш чараларда пайда болбойт. Анын акыркы расмий сөзү 2023 жылы федерациянын жыйынында айтылган. Ал айты: биз профсоюздук мулкту сактап калдык. Биз аны эффективдуу башкардык. Биз жумушчулардын кызыкчылыктарын көргадук. Бирок залда атурган адамдардын кобу билишчү бул калп. Алар корушкон, кантип санаторийлер сатылып жатканын. Алар билишчү кимдин карманына акча тушконун. Бирок алар унсуз калышты. Эмне үчүн? Кыркуудан. Жеоздоруда ашол системанын бир балугу болгондуктан. 2024 жылы Абакиров акыры отставкага кетти. Расмий себеби жаш курагы. Ага житимеш сегиз жаш балгон. Бирок чыныгы себеби башка болучу. Жан и окмат. Жан и президент. Жан и саясат. Абакиров учун убакыт бутту. Бирок ал кеткенде озу менен бардык сырларды алып кетти. Ал эч нерсени калтырган жок. Эч кандай документ, эч кандай далил, эч кандай жооп. Анын ордуна келген жаны президент, Абакировдун мурунку Арунбасары, биринчи сөзүндө айты. Биз мурунку лидердин эмгегин сыйлайбыз. Ал федерацияга чон салым кошту. Эч кандай текшеруу, эч кандай сот, эч кандай жооп. Баары мурунку сыяктуу. Азыр 2025 жылы Абакиров Бишкекте жашайт. Анын ую Ала Арча районунда, элит кварталда, жогорку дубалдар артында. Ал сейрек гана качого чыгат. Анын балдары бизнес менен алектенишет, алардын компаниялары курулуш, туризм, саода тармактарында иштешет. Анын неберелери чет олкалордо акушат. Москвада, Стамбулда, Дубайда. Алар бактылуу, бай, каапсуз. Ал эми миллиондагон кыргызстандыктар, алардын ата-энелери совет санаторийлеринде эс алган адамдар азыр ашол жерлерге кире алышпайт. Алар оз мулкун жоготушту. Алар оз укуктарын жоготушту. Алар оз тарыхын жоготушту. Бул тарых жанакой коррупция жонундо эмес. Бул бир адамдын, бир уй буланун, бир кландын кантип бутундой системаны озуна кызмат кылдырганы жонундо. Бул кантип мыйзамдар, институттар, текшеруулор, баары иштебей калганы жонундо. Бул кантип коомунсуз калганы жонундо, кыркуудан же алсыздыктан. Бул кантип элдин мулку жеке мулкко айланганы жонундо, эч кандай жооп жок, эч кандай сот жок, эч кандай адилеттик жок. Бул Нурлан Абакировдун жыйырма эки жылдык башкаруусунун кара жыйынтыгы. Эми сиз ойлануп корун уз, сиздин ата-энен из ашол санаторийлерде эс алышкан. Алар үчүн бул жонокой эс алуу эмес эле. Бул алардын эмгегинин сыйлыгы, алардын укугу, алардын ырыскысы балчу. Азыр ашол санаторийлер жок. Алардын ардунда миллионерлердин виллалары турат. Сиздин ата-энен из эми ашол жерге кире алышпайт. Алардын укугу уурдалды. Кимдин тарабынан, Абакировдун жана анын кланынын тарабынан. Кантип? Мыйзамдуу турдо, расмий документтер менен, бирок
уурдалды. Эмне учун эчким жооп бербейт. Себеби система аларды каргойт. Себеби Кыргызстанда мыйзамдар бар, бирок алар иштибейт. Бул тарыхтын акыркы главасы али жазылган жок. Абакиров али тиру, анын тууган уруулары али бай, алардын компаниялары али иштешет. Бирок суроолор калууда. Качан жооп болот, качан адилеттик болот, качан уурдалган мулк элге кайтарылат, же бул эч качан балбойт. Же биз, кыргызстандыктар, бул менен жашоого уйрануп калабызбы, же биркуну биз айтабызбы, жети, мындан ары, андай балбойт. Сиз эмне ойлойсуз. Сиз бул тарыхты билчу беле, сиздин уй булон ус ашол санаторийлерде эс алган беле, эгерде ооба балсо, анда бул сиздин тарыхынызда, бул сиздин мулкунузда. Жана бул сиздин укугунузда, билууга, суроога, жооп талап кылууга. Себеби эгерде биз азыр унсуз калсак, эртен дагы бир нерсе уурдалат. Дагы бир укук жыгалот. Дагы бир тархы чурулот. Жана биз кайрадан сурайбыз, эмне учун. Кантип? Качан тактойт? Бирок, Абакировдун, империясы, санаторийлер, менен гана чектелген, МСЛ. Экимин сегизинчи жылдан баштап, федерация башка багытта даиштый баштады, профсоюз дук каражаттарды, инвестициялоо, дегеншилто, менен коммерциялык долбарлорга салуу. Расми тушундурма баюнча, бул каражаттар, жумушчулардын социалдык коргаасуна кайтарылат. Бирок чындыгында эмне болду. Экимин тогузунчу жылы федерация Профинвест. Деген инвестициялык компанияны тузу чичимин кабыл алды. Компаниянын директору Абакировдун баласы Тимур Абакиров болду. Уставдык капиталы 5 миллион сом, алардын баары федерациянын каражаттарынан. Компаниянын максаты наты жалу инвестициялар аркылуу профсоюздук каражаттарды кабайту. Бирок биринчи эле жылы Профинвест 3 миллион сом зыян карсотту. Экинчи жылы дагы 4 миллион. Учунчу жылы компания банкрот болду. Кайда кети 12 миллион сом. Эчким тушундургон жок. Бул схеманын ичинде дагы бир катмар бар эле, аны копчулук билген эмес. Профсоюздар федерациясы ар-бир жумушчудан айлык толом алчу, айлык акынын бир пайызы. Кыргызстанда расмий турдо эки миллионга жакын жумушчу профсоюзга мучо балчу. Орточо айлык акы 15 миң сом болсо, ар-бир жумушчу айына жуз элу сом толойт. Жылына 1800 жуз сом. 2 миллион жумушчу учун, бул жылына 3 миллиард 600 миллион сом. Бул акча кайда кетчу, расмий отчетторга караганда, социалдык программаларга, юридикалык жардамга, маданий иш чараларга. Бирок экимин 15 жылы эсеп палатасы текшеру аткаргондо, алар тапкан нерсе шок болду. Социалдык программаларга чыныгы чыгым жылына жуз миллион сом дон ашпайт. Калган 3 миллиард 500 жуз миллион сом башкаруу чыгымдары, жана, инвестициялык долбоорлор деген аталыштар менен жазылган. Бирок так эмнеге кеткене жазылбаган. Абакировдун системасынын эн акылдуу жагы ал эч качан озатына, эч нерсе катоого албайт. Анын расмий декларациясында жазылган бир уй Бишкекче 2 жуз квадрат метр, наркы 3 миллион сом. Бир уна, Toyota Camry, он жил Мурун, Алынган. Банктык эсептерде жуз миң сом, бул баары. Бирок анын тууган уруулары башка суротту корсотушот. Анын аялы Гулнара Абакирова алтын тоо, жечексынын негиздоочусу компания Бишкекте беш коммерциялык имаратка Анын чон баласы Азамат, Иссык Кол Девелопмент. Компаниясынын директору, компания Иссык Кол жеегинде 15 гектар жерге Анын кенже баласы Тимур, Профинвест, жана дагы уч компаниянын башчысы. Анын бир тууган агасы Бакыт. Арча Инвест, компаниясынын ээси. Анын жээни Марат, Тактогул Курорт, компаниясынын директору. Эгерде бул компаниялардын бардык активдерин кошсон уз, сумма жуз миллион сомдон ашат.
Бирок расмий турдо Абакировдун озунун, бул компанияларга эч кандай тиешеси жок. Экимин он алтынчы, жилы бир топ-жаш активистер Абакировго каршы, акция от коруugo аракет кылышты. Алар профсоюздар федерация сынын и маратынын алдында митинг уюштурушту, плакатарда жазышты. Абакиров, Элдин акчасын кайтар, Жана, санаторийлер Элдики. Митинг гежуз Адам Гажакын, Адам Келди. Бирокон беш мунаттон киин полиция Килип. Митинг дитарата баштады. Расми себеби, уруксациз жиен. Активист тердин жетоосу кармалды, алардын учуосу, он беш кунгу камака, алынды. Калгандары каркуп, андан ары, аракет кылбай калышты. Бирокен кызыгы, митингден учкун киин, активистерден лидери, жиырма беш жаштагы студент Бекжан Асанов, белгисиз адамдардан сабо алды. Ал, оруканага тушту, бирок полицияга арыз жазбады. Киин ал журналистерге айты. Алармага айтышты, эгерде дагы бир жолу Абакировдун атын айтсам, кийинки жолу андан да жаман болот. Ким бул адамдар балгон, эч ким билбейт. Бирок Бекжан андан кийин, эч качан Абакиров жонундо суйлогон эмес. Абакировдун карго системасы коп катмарлуу эле. Биринчи катмар юридикалык. Анын адвокатары, Бишкектеги энмыкты, юристер, арбир сын пикирге, арбир макалага, арбир айыптоого дароо жооп беришчу. Алар сот менен кыркутушчу, дифамация жонундо доо жазышчу, редакцияларга кысым көрсөтушчу. Капчулук журналисттер жана медиа, компаниялар узак сот процесстерине баруудан каркушчу, ошондуктан Абакиров жонундо жазуудан баш тартышчу. Экинчи катмар саясий. Абакиров арбир окмат менен жакшы мамиледе балчу. Ал президент терден шайлоо компанияларына каржылоо жасачу, депутаттарга колдоо карсотчу, министрлер менен дастошчу. Ал эч качан оппозицияга кошулган эмес, эч качан окматко каршы чикан эмес. Ал ар дайым бийликтин жанында болчу. Учунчу катмар коомдук. Абакиров озун жумушчулардын коргоочусу, катары корсотчу. Ал майрамдарда суйлошчу, жардам акчаларын болуштурчу, кайрымдуулук иш чараларын уюштурчу. Капчулук жанакой адамдар аны жакшы, адам деп ойлошчу, анын чыныгы ишин билишпейт. Бирокен кучтуу катмар, бул каркуу. Абакировдун системасында иштеген адамдар билишчу. Эгерде алар суйлошсо, алар жумуштан калышат. Эгерде алар далилдерди жарыялашса, алар сотка тартылышат. Эгерде алар ото коп билишсе, алар каркунучка туш балушат. Бул ачык каркутуу эмес, бул жашыруун бирок эффективдуу система. Адамдар оздору билишет, эмне кылууга болот жана, эмне кылууга балбойт. Алар оздору чек каюшат. Алар оздору унсус калышат. Жана так ушул ундо штука Абакировдун жыйырма эки, жыл бою бийликте калуусуна мумкундук берди. Экимин, он же тинчи жылы Кыргызстандын генералдык прокуратурасы профсоюздар, федерация сынын ишин текшеруу баштады. Расми себеби, коррупциялык карунуштор жонундо маалы маттар. Текшеруу алты ай бою уланды. Прокурорлор документтерди изилдешти, кубалорду угушту, эксперттерди тартышты. Алар тапкан нерселер ачык эле, он беш санаторий мыйзамсыз сатылган, 20 миллион сом жоголгон, а туз келишим бузулган, прокуратура Абакировго каршы, кылмыш ишин казгаону сунуштады. Бирок бул сунуш эч качан ишке ашкан эмес. Экимин 18 жылдын январында текшеруу токтотулду, расми себеби жетиштуу далилдердин жоктугу. Чыныгы себеби кысым. Прокуратуранын башчысы отставкага кетти, ал эми анын ордуна Абакировдун мурунку кисиптеши дайындалды. Текшеруунун бардык материалдары архивге жонотулду, ал эми архив жабык болду. Абакировдун империясынын дагы бир жагы бул эл аралык байланыштар. Анын компаниялары Кыргызстанда гана эмес, Казакстанда, Өзбекстанда, Туркияда да иштешет. Экимин 19 жылы Иссык Кол Девелопмент,
Компаниясы Стамбулда офис açtı. Rasmi tuşundurma bayunça bul el aralık turizmdi onukturu uçun. Birok çındıgında bul ofis başka maksatka kızmat kılçu. Abakiravdun uybulasunun akçaların çet olkogo alıp çıgu. Turk banktarında açılganı septer, Stambuldağı satıp alıngan kıymılsız mulk, offshorduk kampanyalar, bul baarı bir çon schemanın boluktoru bolçu. Эгерде Кыргызстанда бир куну маселелер пайда болсо, Абакиравдун уйбуласунун башка жерде жашоого момкунчулугу бар эле. Алардын акчалары каапсуз, алардын мулку жетишсиз, алардын келечеги камсыздалган. Экимин жыйырманчы жылы дойно до пандемия башталганда, Кыргызстандын копчулук жумушчулары жумуштарын жогатушту. Алар профсоюздар федерациясынан жардам кутушчу, акы толоп жургон уюмдан. Бирок федерация эч кандайчон жардам программасын жарыялаган жок. Расмий тушундурмы байунча, каржыло анун жоктугу. Бирок ашол эле учурда, экимин жыйырманчы жылдын майында, Абакиравдун баласы Тимур Дубайда жаны вилла сатып алды. Наркы $2 миллион. Бул маалымат эл аралык кыймылсыз мулк рейстринен табылды. Кайдан келди акча, расмий турдо, бизнес керешелеринен. Бирок кайсы бизнес-пандемия учурунда $2 миллион пайда алып берет. Жана эмне учун так ашол учурда, жумушчулар жардам куткондо, Абакиравдун уйбулосу Дубайда вилла сатып алат. Профсоюздар федерациясынын эски кызматкерлеринин айтымында Абакиров озунун империясын курууда бир эрежени сактачу. Эч качан озу туздон туз катышпоо. Ар бир келишимди башка адам кол койот. Ар бир акча котурууну башка адам жасайт. Ар бир чичимди башка адам кабыл алат. Абакиров озу ар даим фонга калат, эч нерсеге кол койбойт, эч кандай документе анын аты жок. Бирок баары анын буйругу менен балот. Бул классикалык мафия схемасы башчы таза калат. Ал эми аткаруучулар тоба келдикти алышат. Эгерде бир нерсе туура эмес болсо, жооп берет аткаруучулар, башчы эмес. Жана так ушул схема Абакировга жыйырма эки жыл бою тутукка тушпоого мумкундук берди. Эки мин жыйырма экинчи жылы Кыргызстанда жаны президент Шайланды. Ал Шайлоо компаниясында убада берди. Коррупцияга каршы курашу, мыйзамды улукту калыбына келтиру, элдин мулкун кайтару. Капчулук адамдару муттонду. Балким азыр Абакиров жооп берет. Балким азыр санаторийлер кайтарылат. Балким азыр аделеттик балот. Бирок эч нерсе озгаргон жок. Жаны президент Абакиров менен жолугушту, анын менен суротка тушту, аны профсоюз кыймылынын лидери, депутаты. Эч кандай текшеру, эч кандай сот, эч кандай кайтару. Эмне учун. Себеби жан и президент да системанын бир балугу. Себеби ал да Абакировдун сырларын билет. Себеби алардын ортасунда келишим бар, сен мени тийбе, мен сени тийбейм. Азыр 2025 жылы Кыргызстандын жаш муунунун кобу Абакиров деген атты угуп да корган эмес. Алар билишпейт, совет санаторийлери кандай болгонун. Алар коргон эмес, алардын ата энелери канти пашол жерлерде эс алганын. Алар тушунушпойт, эмне жогалгонун. Алар учун бул жанакой эски тарых, мааниси жока куя. Бирок улуу муун билет. Алар эстешет, алар сагынышат. Алар чуулашат. Бирок аларда унсуз. Эмне учун, себеби алар билишет. Бул олкодо аделеттик жок. Бул олкодо мыйзамдар иштебейт. Бул олкодо акча жана бийлик баарынан кучтуу. Абакировдун тарыхы, бул жанакой бир адамдын тарыхы эмес. Бул бутундой системанын тарыхы. Бул кантип мамлекеттик институттар жеке кызыкчылыктарга кызмат кыла баштаганынын тарыхы. Бул кантип коом, унсуз, калганынын тарыхы. Бул кантип элдин мулку жеке колго атконунун тарыхы. Жана бул тарых али аяктаган жок. Себеби Абакиров али тиру, анын уйбулосу али бай, алардын компаниялары али иштешет. Жана эчким аларды токтото албайт. Эчким аларга жооп бербейт.
Эчким аларды сотка тартпайт, сиз ойлануп корун уз. Эгерде бир адам жыйырма эки жыл бою миллион дагон адамдардын акчасын колдонуп, алардын мулкун сатып, озунун уй буласун байытып, эч кандай жооп бербесе, бул кандай олко, бул кандай система, бул кандай каом, жана эн негизгиси биз, кыргызстандыктар, бул менен эмне кылабыз. Биз андан ары унсуз калабызбы, биз андан ары кутобузбу, бироо келип баарын ондойт деп. Же биз озубуз бир нерсе кылабызбы, абакировдун империясынын эн коркунучтуу жагы, бул анын мурасы. Ал жонакой мулкту калтырган жок. Ал системаны калтырды, ал улгуну калтырды, ал карсотту. Кыргызстанда мындай кылууга болот. Элдин акчасын алууга болот. Мулкту сатууга болот. Баюуга болот. Жана эч нерсе болбойт. Эч кандай жооп, эч кандай сот, эч кандай жаза. Азыр башка адамдар бул улгуну корушот, жана ойлашот. Эгерде Абакиров кыла алса, бизди кыла алабыз. Жана алар кылышат, жана система андан ары иштейт. Жана элдин мулку андан ары жыгалот. 2023 жылы бир топ журналисттер Абакировдун уй булосунун талук финансылык портретин тузууга аракет кылышты. Алар расмий реестрлерди, банктык документтерди, компаниялардын отчеттарын изилдешти. Алар тапкан нерселер укмуштуу болду. Абакировдун уй булосу, аялы, уч баласы, эки жээни, бир тууган агасы, жалпысынан 35 компанияга Бул компаниялардын активдерини кирет. 15 санаторий жана С алуу ую, 25 коммерциялык имарат, 150 гектар жер, 10 офшордук компания. Жалпы наркы, расмий баалоо баюнча, 150 миллион сом, бирок рынактук наркы баюнча, кеминде уч 100 миллион сом. Кайдан келде бул байлык. Расмий турдо, бизнес ишмердуулугунон. Бирок кайсы, бизнес уч 100 миллион самалып берет, эгерде сиздин баштапкы, капиталыныз, жок балсо, жооп жанакой, элдин акчасы. Журналисттер бул материалды жарыялоого даярданышты. Алар документтерди текшеришти, эксперттерди тартышты, адвокаттар менен кенешишти. Баары даяр болгондо, алар редакцияга материалды тапшырышты. Бирок макала эч качан чыккан жок. Редактор айтты. Биз бул материалды жарыялай албайбыз. Бул ото коркунучтуу. Биз сотка тартылабыз. Биз же былабыз. Журналисттер башка медиага кайрылышты. Ашол жерде да баш тартышты. Учунчу жерде да. Эчким бул материалды жарыялоого даяр эмес болду. Эмне учун коркуудан. Абакировдун адвокаттарынан, анын байланыштарынан, анын системасынан коркуудан. Жана материал архивде калды. Эчким аны каргон жок. Эчким аны акуган жок. Чындык жашырылып калды. Бирок чындык ар дайым жашырылып калбайт. Бир куну ал чыгат. Бир куну бироо суйлойт. Бир куну документтер табылат. Бир куну адилеттик балот. Же балбойт. Бул биздин тандообуз. Биз кыргызстандыктар, чечибиз. Биз унсуз калабызбы же суйлайбузбу. Биз кутабузбу же аракет кылабызбы. Биз унутабызбы же эстейбизбу. Себеби эгерде биз унутсак, тарых кайталанат. Эгерде биз унсуз калсак, дагы бироо келет жана дагы бир жолу элдин мулкун алат. Эгерде биз аракет кылбасак, эч нерсе озгарбойт. Абакировдун тарыхы бул сабак. Бул эскертуу. Бул карсотмо, мына ушундай балбошу керек. Бирок биз бул сабакты уйрандукпу, биз бул эскертууну угдукпу, биз бул корсотмону тушундукпу, же биз дагы бир жолу ашол эле катаны кайталайбызбы, дагы бир жолу унсуз калабызбы, дагы бир жолу кутобузбу, бироо келип баарын ондойт деп, жооп сизде, жооп биздин ар бири бизде. Жана биз бул жоопту азыр бериши керек, себеби эртен ото кеч болушу мумкун. Бирок Абакировдун империясынын эн жашыруун болугу бул архивдер. 1998 жылдан баштап профсоюздар федерациясынын имаратынын тортунчу кабатында атайын болмодо бардык документтер сакталчу. Ар бир келишимдин кучурмосу,
арбір тендердін протоколу, арбір толомдун далілі, арбір жолугушунун жазуусу. Бул архив абакировдун коргоо системасынын негизи болчу. Эгерде кимдир бируу аны коркутса, ал айта алчу, менде бардык далилдер бар, эгерде мен тушсом, сиз да тушасуз. Бирок 2021 жылдын февралында, тактун ортасунда, ашол болмода орт чыкты. Орт очуруучулор 20 мүнөттөн кийин келишти, бирок кеч болду. Болмонун ичиндеги баары, металл шкафтар, папкалар, документтер, талугу менен куюп кетти. Расмий версия баюнча, себеби электр зымынын кыска туташуусу болгон. Бирок имараттын башка, болумдорундо, эч кандай койгой болгон эмес. Орт так ашол бир болмода башталып, так ашол бир болмода токтагон. Ортон эки кун мурун, архивдин жооптуу кызматкери Айгул Токтасунова озунун дасуна телефон чалып, кызык нерсе айткан. Ал айткан, мага буйрук берилди, бардык эн маанилуу документтерди сканерлеп, электрондук турдо сактоо. Бирок мен тушун бойжатам, эмне учун так азыр. Биз мындай эч качан кылган эмеспиз. Досу сураган, кайсы документтерди. Айгул жооп берген, 2000 жылдан 2011 жылга чейинки бардык санаторийлердин сатуу келишимдерин. Так ашол жылдар эн коп сатуулар болгон учур. Досудагы сураган, сен сканерледин би, Айгул жооп берген, жок, мен, улгургон жок мун. Эртен баштайм, бирок эртен орт балду. Айгул эч нерсени сканерлей алган жок. Ал документтер тубалукко жок болду. Ортон кийин Айгул уч ооруканы жатты. Расмий диагноз, нерв, системасынын бузулушу, стресстен улам. Ал ооруканадан чыккандан кийин жумуштан кетти. Бишкектен качуп кетти, телефонун озгартту. Анын мурунку кесиптештери айтышат, ал азыр Россияда жашайт, бирок так кайда экени белгисиз. Бир жолу журналист аны табууга аракет кылды, бирок Айгул интервью берүүдөн баш тартты. Ал жанакой айты, мен эч нерсе билбейм, мен эч нерсе айта албайм, мени тынч калтырын из, анын унундо каркуу укулучу, эмнеден коркот ал, кимден качат ал, жана эмне учун орт болгон куну, так ал кеч кеткенге чейин офисте калган, бирок орт башталганда имаратта эч ким болгон эмес. Орттун расмий иликтоосу уч ай уланды. Комиссия карутундусунда жазылган. Орттун себеби техникалык бузулуу электр зымынын эскириши. Эч кандай кылмыш белгилери табылган жок. Бирок комиссиянын мучолорунун бири пенсияга чыккандан кийин жашыруун айтты. Биз кардук, ортка кустук эмес экинин. Биз таптык, электр зымы атайын кеселгенин, биз билдик, бул пландаштырылган иш экинин. Бирок бизге айтылды, расмий версияны озгартпоо керек. Бизге тушундурулду, эгерде биз чындыкты жазсак, маселелер болот. Биз унсуз калдык, биз коркуп калдык. Ким буйруду берди, ким коркутту, ким чындыкты жашырды. Бул суроолорго жооп жок. Бирок архивдеги бардык документтер куюп кеткен жок. 2019 жылы, Ортон 8 жыл аткондон кийин, белгисиз адам журналистик иликтоо борборуна конверт жонотту. Конвертин ичинде флешка бар эле, анда жуздон ашык сканерленген документ сакталган. Келишимдер, протоколдор, толом буйруктары, жеки катышуулар, баары 2002 жылдан 2011 жылга чейинки мезгилден. Документтерде так карунуп турат. Кайсы санаторий кимге сатылган, канчанарка, кандай шарттарда. Корунуп турат. Арбир сатуунун артында, абакировдун тууган уруулары турат. Корунуп турат. Расмий наркылар рынактук нарктардан учторт эсе арзан. Корунуп турат. Инвестициялык пландар эч качан аткарылган эмес. Бул документтер, бул алтын далил. Бул Абакировдун империясынын толук картасы. Журналистик барбор бул документтерди текшерди. Алар эксперттерди тартышты, адвокаттар менен кенешишти, арбир документин чыныгылыгын тастыкташты. Баары чыныгы эле, баары мыйзамдуу эле,
баары далилду эле. Барбор бул материалды жарыяла гадаярданды. Бирок жарыяла адон бир жума мурун, барборго белгисиз адамдар кирди. Алар эчкандай куч колдонушкан жок, эчкандай коркуту айткан жок. Алар жанакой сурашты. Кайдан алдын ар бул документ терди. Барбардун директору жооп берген. Биз булактары бызды, ачыка чигарбай быз. Белгисиз адамдар айтышты. Тушунуктуу. Бирок сизге кенеш берели, бул материалды жарыялабан из. Бул сизге жана сиздин барбарун узга зыян келтирет. Директор сураган, бул каркутуубу. Алар жооп беришти, жок, бул кенеш. Жакшы кенеш, алар кетишти. Бирок эки кундон кийин борборго салык текшеруусу келди. Уч кундон кийин санитардык текшеруу. Торт кундон кийин ортко опсуздугу баюнча текшеруу. Арбир текшеруу бузулууларды тапты. Арбир текшеруу айып пул салды. Жума ичинде барбор жыйырма миллион сом айып пул толошу керек болду. Материал эч качан жарыяланган жок. Ким жанотту ашол флешканы. Эмне учун так ашол учурда? Жана эмне учун ал адам озун ачика чигарган жок. Бул суроолорго жооп жок. Бирок бир нерсе так. Абакировдун системасынын ичинде бирөө бар. Ал чындыкты билет жана чындыкты жарыялагысы келет. Бирок ал коркот. Ал билет, эгерде ал озун ачыка чыгарса, анын башына эмне келерин. Ошондуктан ал жашыруун калат. Ошондуктан ал жашыруун жардам берет. Ошондуктан ал кутот, балким бир куну учур келет. Балким бир куну корку ужагалот. Балким бир куну адилеттик балот. Абакировдун империясынын дагы бир жашыруун жагы. Бул эл аралык схемалар. 2012 жылдан баштап, анын уй булосунун компаниялары офшордук зоналарда катоодон ото баштады. Британ Виргин аралдары, Белиз, Панама. Классикалык офшордук юрисдикциялар. Расмий тушундурма баюнча. Бул эл аралык бизнести онуктуруу учун. Бирок чындыгында бул схема башка, максатка, кызмат кылчу. Кыргызстандагы компаниялар санаторийлерди сатышат, акча алышат. Бирок бул акча туздон туз, Абакировдун уй булосуно барбайт. Ал алгач офшордук компанияларга кытырулат. Андан кийин офшордук компаниялар бул акчаны инвестиция же кредит катары, Абакировдун тууган уруулары башкарган башка компанияларга берет. Жана ушинтип акча таза болуп калат. Ушинтип элдин акчасы, жеке байлыкка айланат. Ушинтип система иштейт. Экимин 15 жылы эл аралык, журналистик иликтоо, Панама Papers, жарыяланды. Бул иликтоодо дуйно жузундогу миндеген офшордук компаниялардын документтери ачыка чыкты. Алардын арасында Абакировдун уй булосуно байланыштуу уч компания да бар эле. Биринчиси Исик Кул Холдингс Лимитед, Британ Виргин аралдарында катоодо, негиздоо чусу, Абакировдун баласы Азамат. Экинчиси Golden Mountain Investments, Белизде катоодо, негиздоо чусу, Абакировдун Жэни Марат. Учунчусу Алату Development Corp, Панамада катоодо, негиздоо чусу, Абакировдун баласы Тимур. Бул уч компаниянын жалпы активдери 45 миллион доллар. Кайдан келди бул акча. Документтерде жазылган. Кыргызстандагы кыймылсыз мулк сатуудан. Кайсы кыймылсыз мулк, санаторийлер, эс алуу уйлор, жер участоктору, элдин мулку. Панама Papers жарыялангандан кийин Кыргызстанда чон шум болду. Оппозициялык депутаттар жогорку кенешке суроо талап киргизишти. Активисттер митинг уюштурушту. Журналисттер иликтоо жургузушту. Бирок эки аяткондон кийин баары тынчыды. Эчкандай расмий текшеруу башталган жок. Эчкандай сотпроцесси ачылган жок. Эчкандай жооп берилген жок. Абакиров жана анын уй булосу эч нерсе балбагондай жашоосунуланты. Эмне учун? Себеби системада эч ким бул маселени чечкиси келген жок. Себеби бардыгы билишчу, эгерде Абакиров тушсо, ал озу менен башкаларды да алып кетит. Себеби ал жалгыз эмес. Себеби ал бир чон схеманын бир болугу.
Абакиравдун империя сынын эн ачуу жагы, бул анын таасири келечек муунга. Азыр 2025 жылы Кыргызстанда жаш адамдар осуп жатышат, алар эч качан совет санатарийлерин көргөн эмес. Алар билишпейт, алардын чоң ата-энелери кандай жерлерде эс алганын, алар тушунушпойт, эмне жоголгонун. Алар учун бул жанакой эски акуя мааниси жок тарых. Бирок бул тарых алардын келечегине таасир этет. Себеби эгерде биз азыр унсуз калсак, эгерде биз азыр аракет кылбасак, эгерде биз азыр адилеттикти талап кылбасак, келечек муун ашол эле системада жашайт. Аларды крушот, кантип элдин мулку жеки колга отот. Аларды билишет, кантип мыйзамдар иштебейт. Аларды уйронушот, кантип унсуз калуу керек. Жана система андан ары иштейт. Жана тарых кайталанат. 2023 жылы социологдор Кыргызстанда сурамжилоо жургузушту. Алар сурашты. Сиз ойлойсуз бу, Кыргызстанда коррупцияга каршы курошнаты жалуу журуп жатат. Жооп беруучулордун 83% айтышты. Жок. Алар сурашты. Сиз ойлойсуз бу, коррупционерлер жооп беришет. Жооп беруучулордун 91% айтышты. Жок. Алар сурашты. Сиз ойлойсуз бу, элдин мулку кайтарылат. Жооп беруучулордун 95% айтышты. Жок. Бул сандар эмнени карсатот? Алар карсатушот, кыргызстандыктар ишенишпейт. Алар умуттонушпойт. Алар билишет, система озгарбойт. Жана так ушул ишенбестик, так ушул умутсуздук. Бул Абакиравдун энчон жинйиши. Себеби эгерде эл ишенбесе, эл аракет кылбайт. Эгерде эл умуттон босо, эл талап кылбайт. Эгерде эл билсе, эчнерсе озгарбойт деп, эл унсуз калат. Бирок тарых карсатот, эчнерсе тубалуко калбайт. Арбир империя кулайт. Арбир система бузулат. Арбир жашыруун чинды качылат. Суроо качан, суроо кантип, суроо ким баштайт. Абакиравдун империясы дабир куну кулайт. Анын системасы дабир куну бузулат. Анын жашыруундары дабир куну ачылат. Бирок бул озунон озу болбойт. Бул биз, кыргызстандыктар, аны кылышыбыз керек. Биз сурашыбыз керек. Биз талап кылышыбыз керек. Биз аракет кылышыбыз керек. Себеби эгерде биз кылбасак, эч ким кылбайт. Абакиравдун тарыхы бизге корсатот. Бир адам канчалык кучтуу болбасун, бир система канчалык бекем болбасун, бир жашыруун канчалык терин болбасун, чындык ар дайым жолун табат. Балким азыр эмес, балким эртен эмес, бирок бир куну. Жана биздин милдети биз, ашол кунду жакын дату. Биздин милдети биз унутпоо. Биздин милдети биз суйлоо. Биздин милдети биз талап кылуу. Себеби биз унсуз калсак, тарых бизди унутат. Биз аракет кылбасак, келечек биз учун эч нерсе озгартпойт. Биз талап кылбасак, адилеттик эч качан болбойт. Эми сиз билесиз Абакиравдун тарыхын. Сиз билесиз кантип элдин мулку жеке колга атканун. Сиз билесиз кантип миллиондагон сомдор жоголгонун. Сиз билесиз кантип система бир уй булогу кызмат кылганын. Эми суроо. Сиз эмне кыласыз бул билим менен? Сиз унсуз калабызбы? Сиз унутабызбы? Сиз кутабузбу? Бироо келип баарын ондойт деп? Же сиз озунуз бир нерсе кыласызбы? Же сиз башкаларга айтасызбы? Же сиз талап кыласызбы? Жооп, текшеруу, адилеттик. Себеби Абакиравдун тарыхы али аяктаган жок. Ал али тируу, анын уй булосу али бай. Алардын компаниялары али иштешет. Алардын мулку али алардын калунда. Жана эч ким аларга эч нерсе кыла албай жатат. Эч ким аларды токтото албай жатат. Эч ким аларга жооп бербей жатат. Эмне учун? Себеби биз, кыргызстандыктар, унсуз калып жатабыз. Себеби биз аракет кылбай жатабыз. Себеби биз талап кылбай жатабыз. Жана так биздин ундаштугубуз, так биздин аракетсиздигибиз, так биздин талапсыздыгыбыз бул Абакиравдун империясынын негизи. Бирок биз озгарту алабыз. Биз суйлой алабыз. Биз аракет кыла алабыз. Биз талап кыла алабыз.
Жана эгерде, біз баарыбыз бирге кылсак, біз женье алабыз. Біз кайтара алабыз элдин мулкун. Біз тактота алабыз системаны. Біз алып келе алабыз аделитикти. Бирок бул биздин танда обуз. Бул биздин жоопкерчилиги биз. Бул биздин келечеги биз. Жана біз азыр чечиши биз керек. Біз кандай олкода жашагыбыз келет. Біз кандай системаны каалайбыз. Біз кандай келечекти куралыбыз. Абакиравдун жыйырма эки жылдык башкаруу сунун кара, жыйынтыгы, бул жонакой сандар эмес. Бул жонакой документтер эмес. Бул жонакой тарых эмес. Бул биздин тарыхыбыз. Бул биздин мулкубуз. Бул биздин келечегибиз. Жана биз чечишибиз керек. Биз бул тарыхты кантип жазабыз. Биз бул мулкту кантип кайтарабыз. Биз бул келечекти кантип курабыз. Жооп биздин калубузда. Жооп биздин танда обузда. Жооп биздин аракетибизде. Жана убакыт азыр, себеби эртен ото кеч болушу мумкун. Элдин мулкун талап тоноо. Абакиров башкарган жыйырма эки жылдын кара жыйынтыгы уланц. 2016 жылы Кыргызстандын Борбордук банкынын мурунку кызматкери азыр атын айтууну каалабаган адам бир топ журналисттерге жашыруун документтерди карсотту. Бул документтер профсоюздар федерациясынын банктык операцияларынын тарыхын камтыган. 2002 жылдан 2015 жылга чейин Федерация жуз 75 миллион сомдон ашык акчаны турду банктык эсептерге катаргон. Бирок энкызыгы, бул катаруулардын кобу жума куну кичиндеже майрам кундору жасалган качан банктык казамол системалары начарыштейт. Ар бир катаруунун суммасы 9 миллион 999 миң сомдон ашпайт, так ашол чек, андан жогору балсо автоматтык текшеруу башталат. Ар бир катору социалдык программаларды каржылоо, же инвестициялык далбаарлорду колдоо деген тушундурма менен журот. Бирок эгерде бул каторуулардын алуучуларын карасан сиз карасуз. Алардын кобу Абакировдун тууган уруулары башкарган компаниялар. Банктык кызматкер айты, биз баарын карчубуз. Биз билчубуз, бул кадимки операциялар эмес экенин. Биз тушунчубуз, бул схема экенин. Бирок биз эч нерсе кыла албадык. Себеби ар бир жолу, качан биз суроо берсек, бизге жооп келчу, бул расмий операциялар, бул мыйзамдуу которуулар, бул текшерилген документтер. Жана биз унсуз калчубуз. Себеби биз билчубуз, эгерде биз ото коп суроо берсек, биз жумуштан калабыз. Же андан да жаман нерсе балот. Ал суйлагондо анын колу титирип турду. Ал айты, мен азыр суйлоп жатам, себеби мен пенсияга чыктым. Мен азыр коопсуз жерде жашайм. Бирок мен дагы деле кыркамун. Себеби мен билем, алардын кол жетуусу узун. Бул банктык документтер дагы бир нерсени ачыкка чыгарды. 2013 жылдан баштап Федерация чет олка банктарында эсептерди ача баштаган. Казакстандагы Халык банк, Туркиядагы Зираат банк, Россиядагы ВТБ, жалпысынан 12 эсеп, 6 олкодо. Расмий тушундурма баюнча, бул эл аралык кызматташтыкты онуктуруу учун. Бирок чындыгында бул эсептерге катарылган акчалар эч качан Кыргызстанга кайтып келген эмес. Алар ошол эле олколордо калды, ошол эле эсептерде жатты. 2015 жылга чейин бул чет олко эсептеринде жалпысынан 45 миллион сом топтолгон. Кайда кетти бул акча, эч ким расмий жооп берген жок. Бирок эгерде сиз ошол эле олколордо Абакировдун тууган уруулары сатып алган кыймылсыз мулкту карасаңыз, сиз карасуз кызыктуу дал келуулорду. Мисалы, 2014 жылы Казакстандын Халык банк ина федерациядан 10 миллион сом катырылду. Ошол эле жылдын октябрында Абакировдун баласы Азамат Алматыда уч болмолу квартира сатып алды. Наркы $200 000. Же так ошол учурдагы курс баюнча 10 миллион сом. Дал келуубеле.
же Экимин, он бешинчи жилый туркиянин, Зираат банк, инна федерациядан, он беш миллион сом катарулду. Ашол Эля жилдын декабрында, Абакиров дун жеэни, Марат Анталияда, вилла саты палды. Наркы уч жузмин доллар, же так ашол учурдагы курс боюнча, он беш миллион сом. Дагыбир, дал килу убеля, же был женакой кокустук. Экимин, он же тинчи жилы Кыргызстандын финансы милициясы, бул банкты кооперацияларды, текшеру баштады. Алар документтерди талап кылышты, кубалорду чекырышты, эксперттерди тартышты. Текшеру алты, аюланды. Милициянын следователь дору тапкан нерселер ачик эле, жуз жиирма беш котору мыйзамсыз, элу уч операция шикту, а туз жети килишим бузулган. Алара Бакировга, Жана Анын Тууган Уруулары Башкарган компанияларга каршы, кылмыш ишин казгаону сунуштады. Бирок бул сунуш эч качан ишке ашкан эмес. Экимин 18 жылдын февралында текшеру токто тулду, расмий себеби, жетишту удалил дердин жоктугу. Чыныгы себеби кысым. Финансы милиция сынын башчысы отставкага кетти, ал эми анын ордуна Абакиров дун мурунку кисиптеши дайындалды. Текшеруунун бардык материалдары архивге жонатулду, ал эми архив жабык болду. Бирокен кызыгы, текшеруу токтагондон уч, аяткондон кийин. Финансы милиция сынын мурунку следователу, текшерууну жургузгон адам, Кыргызстандан кетип калды. Ал Канадага политикалык баш калкалаочу катары отту. Анын арызында жазылган. Мен оз олкомда коопсуздукту кепилдей албайм. Мен коррупцияга каршы иш жургузгоном учун коркутууларга кабылдым. Мен оз жанымдын коркунучунда экиним десизем. Канада окмоту анын арызын кабыл алды. Ал азыр Торонтода жашайт, жан и аты менен, жан и жашоо менен. Ал эч качан Кыргызстанга кайтпайт. Ал эч качан Абакиров жонундо суйлабойт. Ал оз сырларын озу менен алып кетти. Абакировдун империя сынын дагы бир катмары, бул медиа менен иштоо. Экимин 11 жылдан баштап, федерация озунун маалымат кызматын тузуу чечимин кабыл алды. Расмий тушундурма баюнча, бул профсоюз кыймылы жонундо маалыматты жайылтуу учун. Бирок чындыгында бул кызмат башка, максатка, кызмат кылчу, Абакировдун имиджин тузуу жана аны каргоо. Маалымат кызматынын башчысы балуп, Абакировдун жээнинин аялы Динара Сулайманова дайындалды. Ал журналистик билими жок адам эле, бирок ал озунун ишин жакшы билчу. Анын биринчи иши Кыргызстандын негизги медиа компаниялары менен келишимдерди тузуу болду. Келишимдердин мааниси жанакой эле. Федерация жарнама учун талойт. Ал эми медиа компаниялары Абакиров жонундо жагымдуу материалдарды жарыялайт, жана жагымсыз материалдарды жарыялабайт. Экимин 12 жылдан экимин 21 жылга чейин Федерация медиа компанияларга жарнама учун жалпысынан 15 миллион сом толагон. Бул акча кайдан келди. Профсоюздук каражаттардан, жумушчулар толагон, айлык толамдордон, жана бул акча эмнеге кетти, Абакировдун имиджин тузууго. Арбир жылы жуздагон макалалар жарыяланды. Абакиров жумушчулардын каргаочусу. Абакиров социалдык адилеттиктин жоокери. Абакиров профсоюз кыймылынын лидери. Арбир макалада анын суроту, анын саздору, анын житишкиндиктери. Бирок эч, бир макалада санаторийлердин сатылышы жонундо, жыгалгон акчалар жонундо, офшордук компаниялар жонундо эч, нерси жазылган эмес. Эмне учун, себеби медиа компаниялар федерациядан акча алышчу. Себеби алар Абакировду коркутушчу. Себеби алар оз бизнесин жоготууну каалашпайт. Бирок бир медиа компания бар эле, ал федерациядан акча албаган. Бул кабар, агенттиги эле, мамлекеттик маалымат кызматы. Экимин 13 жылы кабар, дын журналисти Абакиров жонундо иликтоо материалын даярдады. Материалда так фактылар, так сандар, так документтер бар эле.
Журналист бул материалды редакцияга тапшырды. Бирок материал эч качан чыккан жок. Редактор айтты. Биз бул материалды жарыялай албайбыз. Бул ото каркунучтуу. Биз маселелерге туш болобуз. Журналист сураган. Кандай маселелерге. Редактор жооп берген. Сен билисин кандай маселелерге. Абакиров менен маселелерге. Журналист айтты. Бирок биз мамлекеттик агенттикпиз. Биз эркин болушубуз керек. Редактор жооп берген. Эркиндик деген нерсе жок. Бул ол кодо эркиндик деген нерсе жок. Журналист ашол куну эле жумуштан кетти. Ал азыр башка тармакта иштейт. Ал эч качан журналистикага кайтпайт. Абакировдун системасынындагы бир элементи бул юридикалык каргоо. Анын адвокаттары Бишкектеги эн мыкты, жана эн кымбат юристтер, ар бир сын пикирге, ар бир айыптоого, ар бир суроого дароо жооп беришчү. Алардын стратегиясы жонакой эле, кыркутуу, кысым карсотуу, сотка тартуу. 2015 жылдан 2020 жылга чейин Абакировдун адвокаттары жыйырма уч сот процессин казгошту. Алардын баары дефамация жонундо болгон, журналисттерге, активисттерге, оппозициялык депутаттарга каршы. Ар бир процесс узакуланды, ар бир процесс коп акча талап кылды, ар бир процесс жоопкерлерди чарчатты. Жана көпчүлүк учурда жоопкерлер женилишти, себеби аларда Абакировдун адвокаттары сыяктуу ресурстар жок болчу. Бирок бир учурда Абакировдун адвокаттары женилишти. 2010 жылы алар бир журналистке каршы сот процессин казгошту. Журналист Абакиров жонундо макала жазган, анда санаторийлердин сатылышы жонундо айтылган. Абакировдун адвокаттары дефамация деп доо жазышты, 5 миллион сом компенсация талап кылышты. Бирок журналист баш ийген жок. Ал озунун адвокатын тапты. Ал озунун далилдерин даярдады, ал озунун кубаларын чекырды. Сот процесси он 2 ай уланды. Акырында сот журналистин пайдасына чечим кабыл алды. Сот айтты. Журналист жарыялаган маалымат чыныгы фактыларга негизделген. Бул дефамация эмес, бул камдук маанидеги маалымат. Бул Абакировдун адвокаттары учун биринчи женилиш болду. Бирок бул акыркы женилиш болгон жок. Себеби журналист сот процессинин кийин Кыргызстандан кетип калды. Ал айтты. Мен жендим сотта, бирок мен жагаттум жашоомду. Мен азыр каапсуз эмисмин. Мен кетиши керекмин. 2019 жылы Кыргызстандын Жагорку кеңешинде жан и депутаттар пайда болду. Алардын арасында жаш активисттер, коррупцияга каршы курашкон адамдар, реформаларды кылдагон саясатчылар бар эле, алар Жагорку кеңешке профсоюздар федерациясынын ишин текшеруу жонундо сунуш киргизишти. Сунушта жазылган, федерациянын финансылык ишин толук аудит откаруу, санаторийлердин сатылышынын мыйзамдуулугун текшерүү, Абакировдун жана анын тууган уруулары башкарган компаниялардын ишин изилдоо, сунушка 35 депутат кол койду. Бул Жогорку кеңештин тарыхында биринчи жолу мындай сунуш киргизилди. Бирок сунуш эч качан добушка коюлган жок. Себеби Жогорку кеңештин торагасы аны кун тартибине киргизген жок. Ал айтты. Бул сунуш процедуралык талаптарга жооп бербейт. Депутаттар нааразы болушту, алар кайрадан сунуш киргизишти, алар митинг уюштурушту. Бирок эч нерсе озгаргон жок. Сунуш эч качан добушка коюлган жок. Эмне учун Жогорку кеңештин торагасы бул сунушту блоктоду? Себеби ал озу да системанын бир болугу болчу. 2018 жылы ал торага болуудан мурун анын компаниясы федерациядан чоң келишим алган. Келишимдин суммасы 5 миллион сом. Максаты маалымат технологияларын онуктуруу. Бирок бул технологиялар эч качан онукон эмес. Акча талангон, иш аткарылган эмес. Бирок эч ким суроо берген эмес. Эмне учун? Себеби торага Абакировго карыздар болчу. Себеби ал билчу, эгерде ал Абакировго каршы чыкса, анын оз сырлары ачыкка чыгат.
Ашандуктан ал унсус калды. Ашандуктан ал сунушту блактоду. Ашандуктан система иштейберди. Абакировдун империя сынын энкар кунучту ужагы. Бул анын копкырду улугу. Ал жанакой профсоюз лидери МСЛ. Ал ашандой эле бизнесмен, саясачы, медиа эси, юридикалык эксперт. Анын байланыштары бардык тармактарда бар, окмотто, парламентте, сотто, прокуратурада, полицияда, медиада, бизнес чойра сундо. Ал бардык жерде адамдарды тааныйт, ал бардык жерде таасир эте алат, ал бардык жерде каргоога алына алат. Ошондуктан аны токтотуу мумкун эмес. Ошондуктан аны сотко тартуу мумкун эмес. Ошондуктан ал жыйырма 2 жыл бою бийликти калды. 2020 жылы дуйнода пандемия башталганда, Кыргызстандын экономикасы кыйроого туш болду. Миндеген ишканалар жабылды, миллиондагон жумушчулар жумуштарын жогатушту. Алар профсоюздар федерациясынан жардам кутушчу. Алар ойлошчу. Биз жылдар баю толоп келдик. Азыр биз кыйынчылыкта. Азыр федерация бизге жардам берет. Бирок федерация эч кандай чон жардам программасын жарыялаган жок. Расмий тушундурма баюнча, каржыла анун жоктугу. Бирок ашол эле учурда, 2020 жылдын июнунда, Абакировдун уй булосу Дубайда жан и кыймылсыз мулк сатып-алды. Бул жолу бул офис борбору эле, он кабату имарат, коммерциалы каймакта. Наркы 5 миллион доллар. Кайдан келде акча, расми турдо, инвестициялы кирешелерден. Бирок кайсы инвестиция пандемия учурунда 5 миллион доллар алып берет, жана эмне учун так ашол учурда, жумушчулар жардам куткондо, Абакировдун уй булосу Дубайда офис барбарун сатып алат. Бул суроолорга жооп жок. Же жооп бар, бирок эчким аны айткысы келбейт. Себеби жооп ачык, элдин акчасы жеке байлыкка айланды. Жумушчулардын толамдору Дубайдагы офис барбаруна айланды. Профсоюздук каражатар Абакировдун уй булосунун империясына айланды. Жана бул эч кимдитан калтырбайт. Себеби баары билет. Баары тушунот. Баары корот. Бирок баары унсуз калат. Эмне учун? Коркуудан. Алсыздыктан. Умутсуздуктон. Себеби адамдар билишет. Бул олкода аделеттик жок. Бул олкода мыйзамдар иштибейт. Бул олкодо акча жана бийлик баарынан кучтуу. 2021 жылы Кыргызстанда жаны революция болду. Адамдар качалорга чыгышты, алар озгоруулорду талап кылышты, алар коррупцияга каршы курашту. Жаны президент шайланды, жаны окмот тузулду, жаны убадалар берилди. Копчулук адамдар умуттонду, балким азыр баары озгород, балким азыр Абакиров жооп берет, балким азыр аделеттик болот. Бирок 2 жыл отту, эч нерсе озгаргон жок. Абакиров дагы деле озардунда, анын уй булосу дагы деле бай, алардын компаниялары дагы деле иштешет. Эмне учун. Себеби революция окмотту озгортту, бирок системаны озгортподу. Себеби жаны лидерлер эски схемаларды калданушат. Себеби эч нерсе чиндыгында озгаргон жок. Азыр 2025 жылы Абакиров житимиштагуз жашта. Алкарыды, алчарчады, алжакында пенсияга чыгат. Бирок анын империясы калат. Анын системасы калат. Анын мурасы калат. Себеби ал жанакой мулкту калтырган жок, ал улгуну калтырды, ал карсотту. Кыргызстанда мындай кылууга болот. Элдин акчасын алууга болот. Мулкту сатууга болот. Баюуга болот. Жана эч нерсе балбойт. Азыр башка адамдар бул улгуну корушот, жана кайталашат. Жана система андан ары иштейт. Жана элдин мулку андан ары жыгалот. Жана биз, кыргызстандыктар, андан ары унсуз калабыз. Бирок биз унсуз калышыбыз керек эмес. Биз суйлой алабыз. Биз талап кыла алабыз. Биз озгарто алабыз. Суроо качан, суроо кантип, суроо ким баштайт, жооп сизде. Жооп биздин, ар бери бизде. Жана биз бул жоопту азыр бериши керек. Себеби эртен ото кеч балушу мумкун. Себеби келечек муун бизден суроо берет. Силер эмне кылдын ар, силер эмне учун унсуз калдын ар,
Силер эмне учун аракет кылбады наар, жана бис кандай жооп беребиз